Кыргызым тура кой. Мага окшош чуркка берекем максаттарыңа. Бүгүн мен мындай максат койдум. Бүгүн идеалдуу картина деп коет экен. Идеалдуу сүрөт. Өзүмдүн болочок күйөөмдүн идеалдуу сүрөтүн тартам. Мындай жасам да. Мага Кудай мондай күйөө бер. Мондай болсун, мондай болсун, мондай болсун, мондай болсун, мондай болсун, мондай болсун. Деп полный ич керек экен, жаш керек экен. Кудайга жакшы, точный информация барганда, аны ошондойду берет экен Кудай. Ошо бүгүн ошондой болот менин максатым. Анткени эгер сен эптеп эле Кудай, эптеп эле күйөө берчи десең, эптеген эле күйөө берип коет экен. Эптеп күйөөгө тийип алайынчы десең, эптеп күйөөгө тийип алат экенсиң. Жок, эптебей эле, сонун шашпай, жазып бар майын чыгарып, анан тийиш керек экен. Карачы кандай сонун көйнөк, кандай сонун прическа, кандай сонун макияж, сонун сөйкө. Мен даяр болуп турушум керек да, даяр. Любой момент келип калат да мен тагдырым, мен берекем. Ушул видеодо айткым келет. Ушундай каттар жасап атам. Мен программа жасап атам. Бактылуу үй бүлө куруу деген программаны жасап атам. Ошол программада ушундай экен. Биринчи жашнакай болуп алышың керек экен өзүң. Анан кийин кат жазышың керек экен сага жаккан адамдарга. Жөн эле мынтип эле. Сен мындайсың, сен жакшы жерлериң бар, могул жериң жагат дейле жөн эле жасат экенсиң, мындай общаться этиш үчүн. Анан кийин ал нерсе кайтса жакшы экен, кайтпаса андан да жакшы экен. Анткени ал киши сен тең эмес, ал киши значит сага буйруган эмес, сен дальше издешиң керек деген сонун нерсе. Бирисине айткым келип атат. Мага инем Кыргызстандан чалып атат. Жазып атат, WhatsApp'тан айтат. Гүлзат эже, сиз кызыл китепке кирген жигитти издеп атасызбы деп. Алтындарым, мен өзүм кызыл китепке кире турган кызмын. Мен кызыл китепке кирдим окшойт, Кыргызстандын кызыл китебине точно. Ошого мен эмне үчүн кызыл китепке кирбеген жигитке макул болушум керек? Эмне үчүн? Жок берекем. Гүлзат Мамытбекти алам деп атасыңбы? Анда кызыл китепке кир. Сен дагы мен менен чогуу кир. Анткени тең алат да, туурабы? Тең менен, тезек кабы менен дегендей бүт бар тең болуш керек. Тең. А тең болбой калсак анда уже урушуп баштайбыз. Уже жаман көрүш баштайбыз. Анын эмне кереги бар? Ошондуктан баарын тең туура кылыш керек экен. Анын окуусун өтүп атам мен.